Арыбаңыздар, қадірлі телекөрермандар, Қырғыз елінің этносу тарихына, этногенезіне, маданиятына жана тилинин өсүп өнүгүшүнө арналган Қырғыз баяны телеберүүсүн өзүнүн ишин улантат. Бүгүнкү берүүбүз өткөндөгү берүүлөрдүн логикалык уланысы болуп эсептелет. Бул кыргыздардын байыркы мекени, байыркы Прото-Алтай, анан кийин эски түрк, байыркы кыргыз доорулору жөнүндө, кыргыз тилинин өнүгүшү жөнүндө жана кыргыз элинин калыптануусу, эл катары калыптануусу жана этаптары, кыргыз мамлекети жана кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнүн этаптары тууралуу сөз болуп кетти. Бүгүнкү берүүбүз дагы дал ошол ойдун учугун улантмакчы. Бүгүнкү берүүбүздүн аталышы кыргыздар жана кыргыз мамлекети эрте орто кылымдар доору. Бул биздин замандын 5 жана 8 кылымдары. Демек биз андан ары хунну доорунан кайра бери кыргыз мамлекетинин өнүгүп өсүш дооруна чейинки маселеге көңүл бөлөбүз. Обалы биздин студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Белгилүү чыгыш таануучу, тарых илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук университетинин профессору Чоротегин Тынчтыкбек Кадырмамбетович. Кыргыз улуттук университетинин профессору, тарых илимдеринин кандидаты Жолдош Рыскул агайыбыз. Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Кожобеков Мурат Чалакеевич. Кыргыз улуттук университетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты, биздин таанымал археологторубуздун бири Ороз Солтабаев агайыбыз. Куш келипсиздер бүгүнкү студиябызга. Анда чүй дегенде Тынчтыкбек агай, маанилүү маселелердин бири бул кыргыздардын локализациясы, Кыргызстандын эрте орто кылымдар доорундагы жайгашуусу кандай болгон? Алардын локализациясы жөнүндө кеңинирээк баяндап уруп берсеңиз. Өткөндө ушул маселе боюнча тарыхчы Муратбек Кожобеков агайыбыз жакшы дандуу сөздөр сүйлөдү. Албетте кыска берүүдө бүт баардыгын камтыш мүмкүн эмес. Биз ошонун айрым бир өңүттөрүн кошумчалай кетишибиз керек. Эң башкысы биз Муратбек Кожобековдун ага чейин профессор Юлий Ходяковдун жана башкалардын ушул кыргыздардын байыркы ата журту жөнүндөгү, анын кайсы жерде жайгашкандыгы, байырлашкандыгы жөнүндөгү пикирин толук колдойбуз. Биздин окуу китептерде да ошону ыраттуу чагылдырып келебиз. Бул Теңиртоо, орусча Тяньшан деп аталып, иш жүзүндө түрк элдеринде Теңиртоо деп аталып жүргөн Теңир аймактын чыгыш өңүрүндөгү азыркы Манас дарыясы, Манас көлү жайгашкан жердеги кыргыздардын журту. Бул жөнүндө байыркы хан доорундагы Сматяндан кийин жашаган Баньгу деген Кытай тарыхчысы болгон. Ошол биздин заманга чейинки биринчи кылымдан тартып, ал Сматян камтыбаган жаңы маалыматтарды берген да. Ошол маалыматтарда таасын көрсөтүлөт. Тезек Теңиркут деп азыр кытайлык кыргыздар ушу жазма булактарды которгондо кыргыз тилинде ушундай берип жүрүшөт. Башка түрк элдеринин өкүлдөрү ушундай жазып атпыр. Илимий адабият орусча, кытайчада Чичи Шанюй деп жүргөн бул хуннулардын бир мамлекеттик башчыларынын бири болгон. Ал түштүк хуннулардан айырмаланып, Кытайга баш ийбейбиз, эгемендигибизди сактайбыз деген нукту жүргүзгөн, өзү түштүк хуннуларга каршы жана кытайларга каршы согушкан өкүмдар болгон. Мына ошол доорда биздин заманга чейинки биринчи кылымдын ортосунда кыска мөөнөткө болсо да кыргыздар өздөрүнүн эгемендигин кайра калыбына келтире алышкан. Өткөндө биз айткандай, кыргыздардын байыркы тарыхы жөнүндө албетте биз профессор Ю Тайшан айткан маалыматты дайыма баса белгилешибиз керек. Биздин заманга чейинки 10 кылымдан тартып эле кыргыздар Кытай жазма булактарында эскерилет деп. Демек, бичүрин которгон, кийин баардык башка окумуштуулар көрсөткөн биздин заманга чейинки 201 жылдан дагы бир нече кылым илгери кыргыздар байырлагандыгы жөнүндө маалымат бар. Ал жөнүндө кийин да өзгөчө сөз болор.
бирок ысматчаны эскергенде кыргыздар кайсы жерде жайгашкандыгы жөнүндө мындай болгулап гана билсек болмок. Себеби ал конкреттүү жерин көрсөткөн эмес. Баңгу конкреттүү жерди көрсөтөт. Мана ошо кыргыздардын жеринен кийин Тезек Теңиркут, Чечи Шаны бу талас өрөөнүнө чейин кол салып барат. Мына ошол локализациянын өзүнүн тууралыгы ошо профессор Боровкова, синолог мыкты Людмила Акимовна Боровкова деген айым далилдеп көрсөтүп чыккан, ал мыкты картограф болгон, өзү байыркы баягы кызыл жоолукчандардын көтөрүлүшү боюнча, тарых илимдери боюнча кандидаттыгын жактаган, кийин тарыхый географиялык маалыматтар боюнча Кытай булактарын изилдеп доктордугун жактаган өтө мыкты адис болгон. Ошо ал көрсөтүп берген толук логикага ыңгайлуу. Азыркы Манас дарыясы Тарбакатайдан түштүк батыштагы өңүрдөн Таласка, бүгүнкү түштүк чыгыш Казакстан Иле өрөөнү аркылуу өтүш, Жуңгар ойдуңан ары өтө жакын логикага дал келет. Ошол жерде жоокерлер да буюгат, бирок аймак жакын. Андан кийин келип, бул талас жергесин каңгүйлөрдөн бир өңүрүн басып алган, ошол жерде жайгашып калган. Балким ошол жортуулда ал ага чейин өзү өргүү кылып турган кыргыздардын да бир бөлүгүн өзүнүн аскерине кошуп алып келген болушу мүмкүн деп биз жоромол кыла алабыз. Андан кийин Боровкованын кийинки эмгектеринен карап туруп, бул өзүнүн биринчи оюн таанып кетти, кыргыздарды кайсы бир жактан кийин Казакстандын аймагынан да көрсөткөн учур бар деп жазып атышпайбы? Бул иш жүзүндө Боровкованын эмгегин түшүнбөгөндүк. Ал кийинки доорлордо кыргыздар жалаң гана Чыгыш Теңиртоодо эмес, жалпы эле Ички Азия, Алтай, Сибирь жана Казакстан Теңиртоодо кеңири байырлаган эл болгон деп биз көрсөтүш керек. Тарыхый жайытыбызды эч таарытканыбыз болбойт. Ал эми биздин замандын бул 5-кылымында жуандар деп айтылган эл. Муну бизде айрымдар түрк тилдүү эл дейт, айрымдар моңгол тилдүү деп да жүрүшөт. Дал ушул көчмөн эл, ал дагы өнүккөн эл болгон. Жөн эле кыргыздарды анан берки ашына түрктөрүн Чыгыш Теңиртоодон кубалап койгон үчүн эле бул душман эл, бул начар эл, бул таптакыр деңгээли жок эл деп айта албайбыз. Алар да кубаттуу эл, алардын да билим деңгээли ошо мамлекет кура билген, ички азиялык көчмөн цивилизациясын курган элдерден, мамлекеттерден болгон да. Ошолордон мисалы үчүн ашына түрктөрү барып Алтайга чейин, ал эми кыргыздар Эне Сайга чейин сүрүлүп барган. Мунун бардыгы өткөндө дагы Мурат Кожобеков Манас эпосун жакшы көрсөтө кетти. Ушу биздин тарыхый институтумга дал келип турат да. Ошол Алтай жергеси Манаста убактылуу чегинүү жайы катары тарыхый журт бул Теңиртоо деп көрсөтүлгөн да. Теңиртоо жана Фергананын аймагы Анжан. Мына ушул тарыхый институтумду биз булактар аркылуу тасыктай алдык десек болот. Бизде эң мыкты синолог Супруненко Галина Павловна деген мыкты эжекебиз бар эле. Ал бир жолу 10-кылымдагы бир уйгурлардын өлкөсүнө чейин келген бир Кытайдын саякатчысынын маалыматын карап, ошол маалыматта кыргыздар Эне Сайда гана эмес, ошол Чыгыш Теңиртоодо дагы Турпан аймагында да көрсөтүлгөн да бир бөлүгү. Муну бирөөлөр ката дешет, бирок силер байкагыла деп ушу Супруненко айым айтты эле. Биз мисалы үчүн кыпчактар дегенде, карлуктар дегенде жайытын кеңири айтабыз. Кыргыздар келгенде эле битиреп бир кичинекей жерден чыккан эмес деп эсептей беребиз. Бул туура эмес деген. Себеби ошо 6-кылымда эле карлуктардын көпчүлүгү Алтайда жашап атат, а карлуктардын бир бөлүгү
Тахаристанда, азыркы Түндүк Ооганстанда байырылып атат. Бул булактарда көрсөтүлгөн. Кыпчактардын бир негизги бөлүгү Алтайда жашаса, кайсы бир бөлүгү кийин Чыгыш Европага чейин барды. Анча мынча кыпчактар Мысырга, Египетке чейин барды. Ошолор жөнүндө жазып келип биз макул деп кабыл алабыз да, кыргыздар жөнүндө анын кеңири тарыхый мейкиндигин биз тартып алабыз. Мына ошол жактардын баарын биз жаңы деңгээлде карап чыкканга аракет кылып жатабыз. Демек, тарыхый ата журту ошол Баньгу көрсөтүлгөн ошо маалымат боюнча Чыгыш Теңир Тоо. Анан кийинки доордо кайра каганаттар доорунда өзүнүн мамлекетин эгемен мамлекет катары, түрк каганатына мындай тең ата мамлекет катары Инисайда кыргыздар негиздешкен. Бул боюнча мына Өмүркул Караев агайыбыз маркум, анан Юлий Худяков, Астайбек Бутанаев, Муратбек Кожобеков жана башка тарыхчылар өздөрүнүн диссертация жана башка эмгектеринде көрсөтүп келишет. Бул локализациянын кийинки учуру. Андан кийин биз мына улуу кыргыз каганаты доору 840-жылдан кийин бир болжол менен 85 жылдай жашады. Мына ушуну кээелери аз деп айтышы мүмкүн, өтө эле аз саны. Мына эсир деле 70 жылдын ичинде кулап калбадыбы. Улуу түрк каганаты деле мыкты бирдиктүү жашаганы 35 эле жыл болгон. Андан кийин ыдыра баштаган. Мына ошондуктан улуу кыргыз каганатынын баягы ыдыроо учуру бул кеңири таркалуу, жайылуу учур менен дал келип, кыргыздардын бир бөлүгү ушу Теңир Тоого кайра көчүп келген. Анан бул жерде алар 10-кылымдан тартып, Карахандар доорунан тартып, акырындап ислам динин кабыл ала берген. Бир нече кылымда бул жүзөгө ашырылган. Шараф Заман Тахир Марвази деген атактуу окумушту 12-кылымда 1120-жылы жазган эмгегинде, демек Чыңгыз хандын жортуурунан 100 жылдай мурда кыргыздардын бир бөлүгү ошо мусулман жөрөлгөлөрдүн кабыл алгандыгын көрсөтүп жазган. Ал Марвази дегени бул азыркы Мары, бул Түркмөнстандын чыгыш өңүрү. Демек, бул жерди этносторду жакшы билген окумушту жазган. Бул тарыхый чындыкка төп келчү маалымат да. Андан ары кыргыздардын жолу албетте бир жагынан ошо мусулман чөйрөсүндө калды, экинчиси теңирчилик, шаманчылык менен Энесайда, Алтайда жана кийинчерээк ошо Манчжурияда, чыгыш Кытайдын бир өңүрүндө, түштүк чыгыш Кытайдын өңүрүндө ошондой улантылды. Ошолардын баардыгын карап келишибиз керек. Биз этностук тарыхты изилдегенде мурда жалаң гана ошо Ала тоодо кыргыздарды же Энесайда кыргыздарды изилдей берсек, мына Равил Кузеев сыяктуу мыкты этнологдор, башкыр этнографы, алар кыргыздардын Идил, Волга, Урал жана Кырым жарым аралындагы ушундай бөлүктөрүн дагы изилдегиле деп көрсөткөн. Мына эми Изникте да, ошо Анатолия жергесинде да кыргыздар болгондугу жөнүндө мындай учкай маалыматтар келип атат. Демек, биз өзүбүздүн тарыхый этностук баардык баскычтарыбызды карашыбыз керек дагы. Кыргыздар байыркы эл, бирок байыркы эл болгон үчүн ал бир нече тарамдарга кийин жиктелип кеткен. Анын ичинен мусулман кыргыздар ошо Теңир Тоодо байырлап калган, Жумгар доорунан кийин анча-мынча калмак кыргыз деп коет, ламаист, буддист кыргыздар. Алар Тарбагатайда, азыркы Шинжандын бир булуңунда дагы эле жашап келишет. Ал эми башка кыргыздарга да байланыштуу мурда кыргызга бир тиешелүү болгон болушу мүмкүн делгендердин арасында, мисалы үчүн лоптуктар бар. Монголияда, Олжеке, сиз да Монголияда болгонсуз, хотондор, алардын да кайсы бирлери биз ата тегибиз кыргыз деп эсептешет экен өздөрүн. Сахалардын калыптанышына да кыргыздардын бир бөлүгү
сөз кошулгандыгы жөнүндө алардын этнографиялык маалыматтары бар. Демек бизде Байкалдын чыгышынан Идил, Орол жана Кырымга чейинки эң кеңири аймактардагы кыргыздардын мейкиндиктерин биз карашыбыз керек. Ең башкысы кыргыздар 16-кылымда эле эл болуп калган деген күлкүлүү бир эски жоромолду четке кагып, байыркы эл экенибизди, тарыхыбызда бир нече баскычты баштан кечиргендигибизди биз даана өзүбүз таанып билишибиз керек. Рахмат сизге чоң. Ороз агай, бул кыргыздардын байыркы эл болуп калыптанышынын негизги этаптарынын бири Түштүк Сибир деп билебиз. Борбордогу Азия. Албетте бул байыркы тагар маданияты, андан кийин таштык маданияты. Эми телекөрүүчүлөргө белгилүү болсун үчүн бул биздин замандын болжолдо алганда 1-5 кылымдар бул таштык маданиятынын доору. Андан мурда эрте көчмөндөр доору деп да жүрөт, туурабы? Аны ушул доордун кыргыз этносуна бүгүнкү биздин Кыргызстандын территориясында сиз как археолог катары суроо бергим келет да. Ушундук тарыхый маданий байланыштары жөнүндө айтып берсеңиз. Азыркы Теңир Тоо кыргызстары менен Енисей кыргыздарынын ортосундагы маданиятты биз кээде бөлүп карап көнүп калганбыз да. Чындыгында эле биз жана Тынчтыкбек ага айтты, кыргыздардын жана Бангу эскерген аймак, могу азыркы Иленин батышы, Батыш Монголиянын аймагындагы Гянгөндардын маданияты бүгүнкү күнгө чейин өтө мындай бир кандай болгон талкууну жаратып келет. Бирок эгерде археологиялык жактан карасак, байыркы эрте темир доорунан бери эле азыркы Кыргызстандын аймагы тыгыз маданий да бул ырым-жырымбы традициясы, салт санасы менен тыгыз байланышта болуп келгендигин айтсак болот. Бирок ошол Түштүк Сибирде өзгөчө жанакы өтө жакшы 19-17 кылымдан бери ачылыпкан тагар маданияты, андан кийинки таштык маданияты, кийин чатас маданияты деп өзгөчө алардын кимдерге таандык экендигин окумуштуулар изилдеп, анан могул өзгөчө тагар маданиятынан кийинки аны улаган таштык маданияты, башкача айтканда Хакас элинде сакталып калган элдик легендаларда айтылган уламыштагы жоо таштар деп көрүстөндөрдүн тобу бул ошол байыркы Сибирдеги традицияны улап келген, кийин аны өрчүткөн кыргыздардык экендигин Владимир Киселев да, Етикова да, Левашова да алар жазып кетишкен. Таштык маданиятынын уланчысы акыркы этабы деп атат. 1-4 кылымдарда бул Енисей кыргыздардын мезгили деп айтып атат. Демек бул кыргыздар ошо таштык маданиятынын мураскорлору боло алышат. Мураскорлорун улантуучулары деп атат. Улантуучулар. Ооба. Анткени айтып атат так, бул эгерде мындай карасак, ошол таштык маданиятында тагар маданиятынын элементтери да жүрөт. Өзгөчө көмүс салтындагы, буюмдарындагы, жанакы тотемдик жаныбарлардын элементтери ошол тагар маданият, таштык маданиятында жүрөт. Ошол таштык маданиятынын өзгөлгөн айрым элементтери кийин бул накты чатас маданиятына өтөт. То есть бул үзгүлтүксүз уланып келген маданият катары карасак болот. Киселевдин пикиринде мындай деп талкууга кылат. Чындыгында ал өтө жакшы акыркы табылгаларында азыр жазып атат. Таштык маданиятынын элементтери, мисалы өзгөчө булар өтө туруктуу, ортоңку Енисей жана анын айланасында тараган маданияттын түрү бул көрүстөн эстеликтерин өзгөчө тиби менен белгилейт. Башкача айтканда, булар дейт, түштүктөн түндүктү карай тизме иретинде коюп, өзгөчө таш плиталардан дейт, мавзолей, күмбөздөрдү жасап, ошонун ичине жанакы ошол мезгилдеги кыргыздарга мөнөстүү болгон буюм тайымдарды, анан өзгөчө бир салт жана өрттөө буюмдарын алгачкы жолу дейт, жөн эле таарга койсо кийинчерээк дейт, ошол традиция өзгөчө Көпөн доорунда кыргыз вазаларына салынып дейт, өтө шөкөттөлүп койгон деп берет. Бул өзгөчө аны айтып атат. 8-9, 10 кылымдардагы бул ошол мезгилде ту чокусуна жетти деп атат. Анын эволюциясы биз жана таштыктан айтсак толук негиз бар. Өзгөчө бул жерде дагы өзгөчөлүк ошол мына ортоңку Енисейдеги таштык маданият, көп эле жерде ачкан сыр таштыгы деп коет, Тепсей таштык маданияты, бул жалпы жолунун таштык деп койгон, ошондой өзгөчө бир маданияттын белгисин көрсөтөт. Мисалы, сөзсүз түрдө мурдакы дейт, тагар доорундагы тургузулган маамы таштарга, аларда кичине баягы жаныбарлардын символика, тотемдик белгилерди берсе, кийинчерээк ошолорго
руна тамгаларын менен жазып, Зооморфтук айт белгилер. тамгаларын Ооба. белгилейт дейт. Кээде антроморфтук сюжеттерди бере баштайт дейт да. Ошол коргондордун айланасына булар тигинен мааму сыяктуу кылып, бурчтарына, ортолоруна эки катарлуу коюп туруп, ортосуна өзгөчө маркумдарды кастарлап коюу адаттары болгон. Бул 19-кылымга чейин, башкача айтканда, кыргыздардын улуу дөөлөтүнө чейин улангандыгын Левашова да жазган, Юрий Сергеевич Хожаков да, кийин Митко жана башка окумуштуулар, орус окумуштуулар муну жазып келатат. Тагыраак айтканда, бул Енисей аймагында. Бирок ушул 9-кылымдын акырында эмнегедир бир элементтер пайда болот да. Ошол жерден айта кетели. Ошону айтып атат. Бул жанакы түрктөрдүн дейт, чыгыш түрктөрдүн бир бөлүгүнүн кандайдыр бөлүгү Енисей кыргыздарына дейт, арасына келип жашап калды дейт. Анткени алар уйгурлардан талкалагандан кийин жашап калды. Эми бул жерде мен Кыргызстан менен бир салыштырмалуу ирет айта кетейин. Ушул жерде көп учурда бизден деле сурайт. Бул жер биздин Кыргызстан, биздин мекенибизби, кыргыздар турганбы деп айтам. Кыргыздардын 70-бабаларыбыз, 80-бабаларыбыз турган. Ар кандай тарыхый кырдаалга, таасирлерге, маданий таасирлерге турду. Бирок өзгөчө ушул Тоң районунда Калкагар деген жер бар. Киселев сизилген, Левашов деген эстеликтердин бир тобун турат. Көрдүм, бирок канчалык деңгээлде эми аны изилдеш керек. Бул биринчиси. Ошол эле Кубат Табалдиев тарабынан мына могул Тоң районунун Ак Өлөң айылынын Чийинташ деген тоосу бар. Ошол жерде ушул как раз жана кыргыздардын, Енисей кыргыздарына мүнөздүү сыйынуу таштары. Ушул абдан сөзгө аралжы. Бул өзүнчө чоң маселе. Бул сизге кошумчада бир өзүнчө бир суроо берели. Рахмат. Чоң. Кыргыздын дагы бир өзгөчө тарыхына тиешелүү доор бул байыркы жалпы саны хунну доору дейт. Хунну доору неме? Хуннулардан башка да элдер кирген, дал мезгилде жашаган. Хуннуларга кошуна жашаган, мисалы ошо кыргыздар. Ошо кыргыздардын бул эрте көчмөндөр маданиятында калып атышпайбы? Ошол доорго жакын болуп атат эрте көчмөндөр. Ошо кыргыздардын өзүнүн маданияты, мына кыргыздар менен хуннулардын байланышы. Андан кийинки тарыхый сахнага чыккан, аренага чыккан хуннулар менен жуан-жуандардын, анан эрте алгачкы түрк мамлекети менен алакалар жөнүндө Мурат агай кеп куруп берсеңиз. Хундар өзү тарыхта адегенде белгилүү болгондон тарта эле алар активдүү мындай тышкы басып алуу, агрессивдүү саясат жүргүзүп башташат да. Агрессивдүү саясат жүргүзүүнүн да себеби бар да, бул жердечи мындай көчмөн калктар менен отурукташкан цивилизациянын экөөнүн ортосундагы эри шаркак, бири-бирине алыш, бири-бирине көмөктөшүү, бирине таасир тийгизүү сыяктуу да. Анан кийин ошо эгерде биз Маодун, Шаньойдун басып алуу саясатын карап көрө турган болсок, бизде мындайынан жаңылыш түрдө жазылып келатат да, бүгүнкү күнгө чейинчи 201-жылы биздин заманга чейин кыргыздар эскерилген депчи. Жок андай болгон эмес. Ал Маодун, Шаньой 201-жылга чейин 5 калкты басып алат да. Ошолордун арасында Гегунь деген аталыш менен кыргыздар. Ошо эмесинен Хуньо, Синли, Динлин, Удзе сыяктуу деп ошолордун баарын карап келгенде бул кыргыздардын адегендеги эскерилиш тарыхы. Эмне себептен кыргыздарды басып алып атат Маодун, Шаньой? Бул жерде 201-жылы ал деген Кытай мамлекетине, Кытай мамлекети ал убакта 60 миллион калкы бар, аябагандай күчтүү борбордошкон, отурукташкан цивилизациянын мамлекети да. Ошого барыш үчүн ал адегенде күч топтош керек. Ошо күч топтоо максатында 5 мамлекетти басып алат да. Ошо 5 мамлекетти бүгүнкү күнгө чейин азыркы убакта Уруу союздар деген аталыш менен, ээлик деген аталыш менен, падышачылык деген белгилер менен көрсөтүп келишет. Бирок эгерде биз Го деген ошо 5 аталган этностун мындай саясий түзүлүшүн баалай турган болсок, аларды Го деп берип атышат да. Го деген Кытай тилинде мамлекет дегенди билдирген да. Мамлекет дегенде ошо эгерде Кытай авторлору Рим империясындагы Го деген термин менен берип атат, кыргыздарды да Го деген термин берип атат. Кийин эгерде Кытайга тең тайлаш болгон Маодун, Шаньойдун 201-жылдан кийинки саясий абалына келгенде, ага Диго деген, же болбосо тең ата мамлекет деген терминди ыйгарып атат да. Кытай мамлекети мындайынан жөн эле аталыштарды бере койгон эмес. Алар деген атайын ошо өзүнүн терминин, ошо саясий терминин колдонгон цивилизация деп
аташыбыз керек да. Кытай мамлекетиндеги бул жанагы 5 өлкөнү басып алып, 5 мамлекетти жеңгенден кийин, алардан аскер топтогондон кийин айрым окумуштуулар ошо Маодун, Шаньюйдун аскеринин саны 300 миңге жетти дейт да. Буга чейин Хун өлкөсүндө анчалык мындай демографиялык өсүш байкалган эмес. Ошо демографиялык аскердин санынын өсүшүн биз ошо жанагы 5 мамлекеттен аскер топтоо саясаты анын натыйжасында ошо кыргыздарга жөнөткөн, Кытайга жасаган чапкын жортуулун белгилешибиз керек да. Хундар ар дайым кыргыздарды басып алуусу бул жана жогоруда да белгиленип кеткен биздин заманга чейинки 48-жылкы Чжи Шаньюйдун батыш түгөстөгө жасаган жортуулунда диндендерди жеңгенден кийин, удзелерди басып алгандан кийин, усундарды талкалагандан кийин өзүнүн ордосун кыргыз жергесине орнотот да. Ошо кыргыз жергесинен биздин заманга чейинки 36-жылга чейин бир канча ирет ийгиликтүү жортуул жасады дейт. Бул жерде ошо Чжи Шаньюйдун жеңиши, кыргыздарга өзүнүн ордосун орнотушу менен анын ошо бир канча ийгиликтүү жасаган жортуулунун айланасында дагы бир эме бар да, байланыш бар. Бул байланыш кыргыздардын ошо тарыхый мекени Чыгыш Тянь-Шань тоолору болгондугу да. Ошо Чыгыш Тянь-Шань тоолорунда жана Манас көлү, Манас шаары деген топонимдер, гидронимдерге байланышкан аталыштар аймагында кыргыздардын жашашы. Анан ал жерден азыркы Кыргызстандын аймагына чейин мындай жакын аралыкта жортуул жасап атат. Эгерде муну кыргыздар ошол убакта Батыш Монголияда же болбосо Түштүк Сибирде орун алган болсо, анда мынчалык алыс аралыктан ал ийгиликтүү жортуул жасаганга анын күчү да жетмек эмес дейт да. Мындай бул Людмила Акимовна Боровкованын экономикалык жактан дагы, демографиялык жактан дагы жана согуштук дипломатия боюнча дагы. Хундардын кийин талкаланыш мезгили бул биздин замандын биринчи кылымынан тарта алар саясий экономикалык кризисти башынан кечиришет дагы, алар акырындан чөгүп башташат. Ошо эмесинен бул саясий кризистин айынан хундардын бир бөлүгү Кытайдын түндүк провинцияларына көчүрүлөт да. Түндүк провинцияларында Шэньси, Шаньси, Ганьсу деген эмелер бар, мындай провинциялар бар. Ошол жерге көчүрүлүп баргандан кийин хундар ал жерде өздөрүнүн уруулук түзүлүшүн, аскердик уюмдашуусун, өздөрүнүн салт санаасын жоготкон эмес дейт да. Ошонун натыйжасында ал жерде көтөрүлүш чыгарып атат да. Ошо хундарчы, хундардын тукумдары. Ошо көтөрүлүш чыгарышуу бул балким кийинки эмеге суроого дагы жооп берип калышы мүмкүн. Суроого бул ошол бар жуан-жуандарга келет да, Кудай билсин. Анан кийин мен ушул эле ортодо жуан-жуандар жөнүндө маалымат берет. Анткени жуан-жуандардын кийинки көктүктөрдүн, жалпы эле кыргыздардын ошол Борбордок Азиядагы мамлекеттердин түзүлүшүнө зор таасир берген. Анткени булардын мамлекеттик башкаруу системасы аябай мыкты болгон да. Ошон үчүн жуан-жуандар жөнүндө маалымат угуп койсок. Кыргыз элинин этногенезин изилдеген тарыхчылар көбүнчө археологиялык маалыматтарга көңүл бурбайт да. Бирок кыргыз элинин калыптанышында байыркы Сак, Усунь, Гун жана башка Борбордук Азияда биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта жана биздин замандын 1-миңжылдыгынын биринчи жарымында жашаган көчмөн уруулардын салымы аябай көп. Аларды эске албай коюуга мүмкүн эмес да. Мен кээ бир эле мисал келтирип кетейин. 1981-жылы Тянь-Шань өрөөнүндө изилдөөлөрү жүргүзүлүп жатканда бийик тоолуу Каратал Жапырык деген жерде бир кичинекей өрөөндө бир топ эстеликтерди таптык да. Анан ошол өрөөнүн эң төрүндө бир аябай кызыктуу объект жайгашкан экен. Бул аябай чоң дөбөлөр, диаметри 50-60 метр, бийиктиги 4-6 метр. Анан үстүлөрү таш менен аябай бекемделип кыналган. 7,5 метр алыстыкта оградкалар, 2 катар таштардан оградкалар 4 бурчтуу кылып тизилген. Анан дагы 15 метр алыстыкта
биз кольцевые выкладки деп коебуз. Чоң таштардан тегеректерди түзүп коюшканда көбүнчө ушу 8 таштан болот ошондой тегеректер, кольцевые выкладки. Анан эмнеси кызык бул эстеликтердин, башка биздин жергебизде, башка жерде жок да мындай эстеликтер кездешкен эмес. Ырысул агай, сиздер жакында бүт түштүк Сибирде төрө кыдырып этнографиялык сапарда болдуңуздар. Ал жердин этнографиясын, тилин, маданиятын, анткени кыргыз тектүү элдер. Биздин баягы тарых илиминде ошо түштүк Сибирдин түрк тилдүү элдери булар кыргыздардын түз тукумдары болуп эсептелет. Анын ичинде алтайлыктар. Анан ушул өңүттө кыргыздардын эл болуп калыптанышы, этаптары, эл болуп калыптанышынын этаптары, анан кыргыздардын курамдарына кирген этникалык компоненттер, байыркы, орто кылымдардагы, керек болсо жаңы доордогу этник компоненттер тууралуу сөз кылып берсеңиз. Негизинен байыркы кыргыздардын жеке мекендеген жерлер жөнүндө, анан ошол коңшулаш болгон элдер жөнүндө сөз болуп атпайбы? Негизи тарых илиминде байыркы кыргыздар жөнүндө эки чоң булак бар. Бул биринчи Кытай жазмалары, 7-6-7 жылдардан баштап Орхон Енисей жазмалары. Бул 10-чы жылга чейинки негизги маалыматтар ушулардан алабыз да. Биз эми ушул маалыматтар боюнча жана бул жерде айтып кеткен адистердин сөзүндө эле кыргыздардын мекендеген жерин биз байыркы мезгилде чыгыш дияшан деп алса болот. Чыгыш теңир тоо аймагын. Бул болжол түрдө азыркы Илес дарыясынын түндүк тарабынан тартып Алтай тоолоруна чейинки аймактын белгиленет. Ал эми бул жерде Мурат агайыбыз айтып кетти, жер которуу маселеси. Ушул жерде саясий жанагындай абалдар өзгөргөндөн баштап кыргыздардын жер которуусу болгон. Бул 5-кылымдын аягы болушу мүмкүн болжол түрдө. Ушул чыгыш дияшандан Енисей боюна жер которуп, Енисей боюнда ошол 6-кылымдан баштап Кытай булактарында даана так эскерилет жана Орхон Енисей жазмаларында да жакшы эскерилет. 10-чы кылымга чейинки мезгилди ушу экинчи мезгил деп. Демек биз байыркы мезгилдеги кыргыздар чыгыш дияшанда байыркы биздин заманга чейинки мезгилден баштап 5-чы кылымга чейин жашап турса, ошол жерде жашаган элдер менен аралашып, ошол жердеги элдерге тектеш болгондугун биз билебиз да. Силер жана башында сөз кылгандай, бул мезгилде эң саясий үстөмдүк кылган эл хун элдери болгондо, хундар менен кыргыздардын сөз жалпылыктарын жөнүндө сөз кылыш керек. Жана алар бири-бирине болгон таасир болушу ыктымал да. Андан башка ошо кыргыздар менен жана Мурат агай да айтып кетти, кошуна жашап турган элдер. Бул Мойдешани ушул түндүктөгү элдерди басып алып атканда 3 чоң элди басып алды деп тарых булактарында жазылат. Биринчиси бул Динлиндер. Бул Динлиндер кыргыздардын түндүк тарабында болгон. Андан кийин кыргыздар Гянгундар, Гегундар. Андан кийин Узе деген 3 эл жөнүндө сөз кылынат дагы. Ушул 3 эл катар жашайт деп чыгыш дияшанда айтылат. Мына ушул 3 элдин ичинен эң жакыны, кыргыздарга жакыны Динлиндер жөнүндө сөз кылынат да. Эми Динлин деген эл булар жөнүндө кытайлыктар минтип берет. Бул элдин башында тарыхый аты Чили деп атачубуз дейт. Кийин буларды жаңылыштык менен Дили деп жазып алып, кийин Дили деген сөз Дилиндин болуп кетти дейт. Ал эми биздин кылымдын башында Таңшуда жана Сун Таңшу хроникасында ушул Дилиндерди Гайвы Дилиндери же болбосо Теле деп атай баштадык дейт. Себеби дегенде булар өздөрүнүн чарбасында жыгачтан жасалган бийик дөңгөлөктүү арабалар колдонгондуктан ошолорду Гайгы же болбосо Теле деп айтабыз деп. Эми ушул Телелер менен же болбосо Дилиндер менен кыргыздардын өтө жакын экендигин, алардын өңү түсү европалык түстүдөгү сары чаас, көк көз, ак жүздүү кишилер болгондугун жана Дилиндер менен же болбосо Теле уруулар менен кыргыздардын аралашып кеткендиги жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Башкача айтканда биз ушул байыркы элдердин ичинен Дилиндер менен кыргыздардын жакындыгын, Теле элдеринин жакындыгын айтсак болот да. Андан кийин Галина Павловна Супрунниковнун котормосу боюнча ушул биздин замандын 5-чы кылымдарында Жужан хандыгы, Жужан падышасы Хулуй деген падыша Теле урууларын басып алатканда түндүктө эки элди Хебен жана кыргыздар дагы басып алды деген маалыматтар бар. Ушул маалыматтан биз кыргыздар ошол маалда Телелер менен аралаш, кошуна болуп жашагандыгын, башкача айтканда тектеш элдер деп билсек болот да. Эми 6-чы кылымдан баштап биз билебиз, бул Жужандар Ашина түрктөрүн Алтайга көчүрүп келгенде, Гаочандан же болбосо Ордос тараптан көчүрүп келип, ал ошол көчүп келген Ашина түрктөрү
кыргыздардын мекени аркылуу өтүш керек болчу. Ошон балким болжолдуу түрдө кыргыздар ошолордун таасиринен түндүккө сүрүлүшү мүмкүн болчу. Енисей боюна сүрүлүшүп. Мына ушул Енисейге сүрүлгөндөн баштап кыргыздар ал жерде башка элдер менен аралаша баштады. Алардын курамына ошол жердеги жергиликтүү элдер менен аралашты. Мисалы үчүн тарыхый жазмаларда кыргыздардын кошуналары катары Эжи, Дулу, Дубо деген, Милежи деген элдер жөнүндө жазылат да. Ушул болбосо кыргыздардын түштүгүндө 6-кылымдан баштап 8-кылымга чейинки чоң элдер катары көк түрктөрдү, уйгурларды, карлыктарды ошолор менен жолугашып мамиле кылып тургандыгын айтса, же болбосо аз деген элдер менен болгон мамилелерин айтса, курукандар менен. Ал эми түндүгүндө болсо Бома деген, Кытай тилинде Бома дейт, а түрк тилинде Алакчын деген элдер менен такай мамиле кылгандыгын, алар жалаң гана согуш эмес, мындай саясий дагы маданий алакада болгондугу жөнүндө кеп кылынат да. Мына ушунун баарын карап отурсак, кыргыздардын, байыркы кыргыздардын, орто кылымдардагы кыргыздардын курамына, этникалык курамына көптөгөн кошуна элдер сөзсүз аралашкан. Баардык дүйнөдөгү кандай гана эл болбосун, тарых этностук компоненттерден турат. Ушу этностук компоненттерди караганда кыргыздардын компонентинде ушул алардын айланасында жашаган, чогуу жүргөн, тарыхый мезгилде жанаша жашаган элдерди атасак болот да. Ал эми биз билебиз, кыргыздардын улуу дөөлөтү деген 9-кылым ортосундагы мезгил. Ооба. Бул өзгөчө мезгил. Мен ушул жерден айткым келип атат. Көпчүлүк маалда ушул күнгө чейин тарыхта, тарых илиминде кыргыздар улуу дөөлөт түшкөндө уйгурларды басып алып, ошо минисин өрөөнүндө башкарып кала берген деген түшүнүк менен келатабыз. Бирок тарыхый булактарда таптакыр андай эмес. Кыргыздын ажоосу 1840-жылы уйгур каганатын басып алгандан кийин өзүнүн аскерлери менен уйгурлардын борбору Кара Балкасын шаарына жолосо Ордо Балыкка келди деген Кытайдын жазмалары бар. Ошол эле жазмалардын ичинде кыргыздар ошол мурунку мекенинен кыргыздардын мекенине көчүп келди деген маалымат 844-жылы жазылган. Эгер айтсак 22 февралдан 22 марттын аралыгында жазылган Кытай министринин каты турат. Анда мынтип турат: кыргыздар уйгур каганатын басып алып, ошолордун жерине көчүп келип, ошого жакын жерде турат. Мурун алар уйгурдун борборунан 15 күндүк жерде деп. Эгерде биз уйгурдун борбору Кара Балкасындан Мунисунга чейинки жерди алсак, ал 2 айлык жолдон кем эмес жол болгон. Ал эми кыргыздар көчүп келген жер бул азыркы кангай борбордук Монголиянын аймагы болгон. Башкача айтканда, кыргыздардын ушул жер которусу, 3-чү жолку жер которусу Енисей боюнан кангай тоолоруна которусу тарыхта көз жазымында калып келатат да. Сөз бул жерде эл көчүп келгенден ал жердеги жергиликтүү элдер менен аралашып болгон. Бул баягы Манас эпосунда да биригеттик кангайга деп айтылат. Анан компоненттерин өзгөчөлүктөрүн айтсак болот да. Бул абдан кызыктуу маселе, буну да улантабыз. 1998-жылы анда Кыргыз СССРдин Илимдер академиясында Түркиялык чоң конференция өткөн. Ал конференцияга ошо Боровкова, Трифонов, профессор Чоротегин, Өмүркул Караев, раматолог профессор, Мурат Кожоеков деген коллегаларыбыз катышкан. Алар ошол жерде кыргыздардын локализациясы, көчүп келиши, ошол кыргыздардын бүгүнкү азыркы жашап аткан территория, Теңир тоо менен алакасы ушул жерде болгон, ушул жерде жашаган деген көз караш илимий жыйынтыкта айтылган, илимий жыйында. Ошол тууралуу бүгүнкү скептиктер бар. Кыргыз тарыхчыларынын ичинде чет жакта жашаган, айрымдары көздөр өттү. Ошо скептиктер айтып атат, бул кыргыздар 16-чы ана кылымда эл болуп калыптанды деген сөзү бардык жерде айтып, китеп жазып, анан керек болсо лекция окуп жүрүшөт, балдарга дарс окуп жүрүшөт. Ушу тууралуу да айтып берсеңиздер. Рыскол Жолдошов мырза ушундай булактарга таянып жакшы илимий эмгектерди жазып жүрөт. Жанагы тарыхчынын айырмасы эле ошо так булакты көрсөтүү да. Мына азыр эле жагы Монголиянын аймагында кыргыздар дагы болгондугу жөнүндө сөз. Мына Сужиндаван деген Монголияда жерде мен кыргыздын уулумун деп битик жазмасында, мурда биз Орхон Энесай руна жазмасы деп жүргөн, битик жазмасы деп Нурдин Мусеев инибиз жакшы айтып атат. Ошо битик жазмасында калтырып жатат. Анан Алтайда дагы кыргыздардын жазмасы табылды. Чыгыш Теңир тоодо да кыргыздын жазмасы табылды. Мына биздин археологторубуз Кубат Табалдиев, Ороз инибиз, ошондой эле ырматылык Четин Жумагулов, башка
Ошо Кыргызстандын өзүндө дагы битик жазмаларын табышпады. Ошолор Кармушин деген адистин пикири боюнча кыргыздарга өтө жакын. Энесайдагы жазма стилине жакын экен да. Таласта, анын Ысык көл нарындагылар, Кочкордогулар. Демек, биздин таралуу ареалыбыз боюнча ушу битик жазмасындагы колдонсок болот. Албетте алардын арасында өзгөчөлүктөрүн карап, ошо Кыргыздын кол астындагы, Кыргыздын аймагындагы башка түрк элдеринин өкүлдөрү да келгендигин көрсөк болот. Жогоруда жанагы этностор аралык байланыштар жөнүндө айтылбады. Ошо Кытай жазмаларында деле айтып атпайбы? Ордо балыкты ээлеп басып алган Кыргыздын каганы, ал ошо мындай сулалелер аралык, династиялар аралык никелер боюнча түргөчтөр менен дагы, ошондой эле каруктар менен да байланыштуу болуп атат. Бу Мурат Кожобековдун жана Эзгене жөнүндө, элчилер жөнүндө башка маалыматтары бар. Тибетке чейин барып атат. Ал эми Кыргыз аймагына келген, ошо Энесайдан келген кыргыздар жөнүндө биз башка тилдердеги булактардан Истахри араб тилинде жазган, кийин фарсыга да которулган. Ал эми Худуд алалым бул фарс тилинде, бу Марвази болсо албетте араб тилинде жазган. Башка тилдегилер ошо биздин Теңир тоого сүңгүп келген кыргыздар жөнүндө көрсөтүп жатышат. Мына Худудул алам кийин эле 1930-жылдан тартып ушундай кеңири илим чөйрөсүнө киргизиле баштады. Бартольд өлгөндөн кийин, ошо 1937-жылдан кийин гана киргизилген, илим чөйрөсүнө киргизилген Таваюл Хаяван деген чыгарманы бул дарыгер, врач, окумуштуу Шарафаззаман Тахир Марвази, бул марылык окумуштуу жазган. Ошондо кыргыздардын ошо мусулман чөлкөмүндөгүлөрү сүйүк өрттөө жөрөлгөсүн таштап, сүйүк коюу жөрөлгөсүнө өттү деп жазат. Бул негизи бир күндүн ичинде болчу нерсе эмес, сүйүк коюу жөрөлгөсү. Ал узак мөөнөттүк бир учурду камтыган нерсе да. Анан ушу фактылардын баардыгын көрсөтүп, андан кийин мына өзүбүздүн Мажмуат Таварих деген чыгармабыз бар. Бул албетте 16-кылымдын этегинде жазылган. Ошол чыгарманы бу аксыкендилер ата бала жазган. Ошондо 12-кылымга Султан Санжар дооруна таандык Ферганада кыргыздар жөнүндө сөз болуп атат. Аны мисалы үчүн биз кийин концепциябызга ылайык экен ошого жазып койгула деп 20-же же 21-кылымдан барып туруп Аксыкендиге бирөө айткан жок да. Алар ошо Манас эпосунда эскерип, анан Султан Санжар доорундагы бу Ферганалык Хожент тоолорундагы кыргыздар деп. Хожент тоолорунда дегенде биз азыркы Замын, Бакмал дагы бияктан, Зеравшан тоолору да биягынан беркеги Теңир тоонун Памирдин өңүрлөрү да баардыгы тең. Фергананын ичиндеги тоолорду айтсак болот, туура, тоо тизимин. Биз кийин гана географиялык жактан башка бөлүндүк да, европалык көз менен. Мурун алардын баарын ошо бирдей эле атап койгонда. Анан бул биздин кыргыздардын кыпчактар менен дагы байланышы өтө тыгыз болгондугун айтыш керек. Ошо кыпчактар менен кыргыздар менимче өнөктөш, көп учурда союздаш болуп, азыр кийин казак-кыргыз өнөктөш болгондой эле. Ошо кыпчактардын аскерлери менен чогуу кыргыздын бир бөлүгү ошо монгол чапкынына чейин эле Кыпчак далы аркылуу Эдил жана Орол ошондой эле Кырымга чейин жеткен болуш керек деген жоромолду биз дагы колдойбуз. Рахмат. Мына эми айта берсе сөз көп, бирок эң башкысы бу кыргыздардын этногенезин караганда жакшылап түшүнүш үчүн биз коңшу тарыхый элдердин тарыхый байланыштарын дагы чогуу карашыбыз керек экен. Анан биздин археологдор бир жакшы нерсени белгилеп жүрүшөт. Сөзсүз түрдө кыргыз элинин курамына
атам замандан жергиликтүү ошо теңир тоодо жашаган элдердин компоненттери да кирген. Ошон үчүн бул жерде чүкөлөр табылып атат, бешик табылып атат, шимек табылып атат, ошо байыркы доордо. Кыргыздарда бул сакталып атат. Демек, биз кыргыздар теңир тоодо дагы, эне сайда дагы өзүбүздүн маданиятыбызды сактап, коңшу теңтеш элдердин маданиятында өзүбүзгө жуурулуштурганбыз деп биз татаал тарыхы бар элбиз деп аташыбыз керек да өзүбүздү. Рахмат, анда телегөрүүчүлөргө биз биринчи түрк каганаты кыргыздар менен өтө тыгыз байланыш бар. Ошол мамлекет жөнүндө, эли жөнүндө маалымат берип коелу. Азыр кыргыздын таланттуу илимпоздорунун бири бүгүнкү күндө Астанадагы түрк академиясында иштеп жаткан жаш окумуштуу Усейб Нурдиндин битик жазуунун келип чыгышы жөнүндөгү билдирүүсүнө көңүл бөлөлү. Битик жазуусу менен эң алгач колдонгон, битик жазуусун эң алгач колдонгон, өтө кеңири колдонгон элдердин бири бул кыргыздар. Бүгүнкү күндө такисип менен айта турган болсок, 600-дүн ары же бери жагында болгон 590-600га жеткен битик жазууларынын дээрлик жарымы, башка айтканда 300дөн ашык жазма эстелик бул кыргыз карамагынан калган жазма эстеликтер. Булар Түштүк Сибирдеги Эне сай жазма эстеликтери, Алтайдагы 100дөн ашык жазма эстелик, жана Монголиянын түндүк Батыш Монголиядагы айрым жазма эстеликтер бул кыргыз карамагынан калган жазма эстеликтер болуп саналат. Эми кыргыз карамагынан калган жазма эстеликтердин, же болбосо кыргыз карамагында колдонулган битик жазуусунун уйгур каганатында колдонулган Орхон жазма эстеликтеринен, уйгур каганатында колдонулган Өтүкөн уйгур жазма эстеликтеринин кандай айырмачылыктары бар? Мына ушуга токтолуп кетүү зарыл. Орос агай, бул ошо тагар таштык маданиятын баштап келдиңиз да, анан ошондон кийинки бул Енисей кыргыздарынын, Енисейде жашаган кыргыз мамлекетиндеги чоң маданияттардан бири бул чаа тас маданияты. Ошол чаа тас маданияты тагар маданияты, таштык маданиятынын уландысыбы? Уландысыбында кыргыз маданиятынын кыргыздардын мурас, кыргыздар ошол маданияттарын түз мураскерлери болуп калат да. Ошол акыркы изилдөөлөрдө ошол көп окумуштуулардын изилдери, ошол мен жана айтып аткан Киселев, Евтихова, Левашова, Удевков жана башкалардын изилдөөлөрүндө бул накта ошол ортоңку Енисей жанын аймагына тараган чаа тас маданияты деп бөлүшөт. Анын эки этабын белгилешет. Биринчиси бул Түктө доор деп белгилешет, Түкчак деп орус, экинчиси Көпөн доор деп. Ошол эки доордогу ошол алар тарабынан тургузулган археологиялык эстеликтер, бул көбүнчө жанакы эле мүрзө же болбосо күмбөз эстеликтери. Ошол бул традиция тиги тагардан, мен жана да айттым, тагардан баштап таштык, анан бул дагы бул таштык маданиятында, чаа тас маданиятында өрттөө традициясы уланып келе берген. Анан ошондо бул изилдөөчүлөрдүн мындай деген пикирди айтышат, бул кадимки күмбөздөр тургузгандан кийин ошол сөзсүз түрдө чаа тас күмбөздөрүнүн бир жеринде атайын тайник деп коет, сырдуу жерлерге атайын жанакы маркумдардын колдонгон баалуу буюмдарын коюп, өзгөчө жанакы Көпөн чаа тасында белгилүү кыргыз вазаларынын табылышы. Атактуу кыргыз вазалары, ошондой эле табактары. Өзгөчө оймо чийими менен түшүрүлгөн көркөмдүк чеберчилик. Мындан сырткары ошол эле өрттөлгөн чаа тас өрттөндөрүндө кыргыздарга мүнөздүү болгон буюм, жана аскердик буюм, колунда бар жана бектердин буюмдары, ошондой эле курал жарактардын арбын табылышы. Өзгөчө кыргыздардын курал жарактарынын табылышынын өзгөчө бир өзгөчөлүгү, качан гана курал жарак, жана темирден бычак, кылыч жана башкалар экинчи жолу өрткө түшүп, өрттөлгөп туруп кайра коюлганда, ал салыштырмалуу сапатын жакшы, бузулбайт башка доорлорго мүнөздүү. Башка доорлордогу ушул темирден жана башка ошол накта кыргыздардын салт экендигин айгиндейт. Үчүнчүсү жанакы мунун Көпөн доору, көпчүлүк окумуштуулардын пикири, бул жанакы кыргыздардын улуу держава өлөт мезгилин эсептешет. Бул мезгилде кыргыздардын негизги ээлеген аймагы ошол Енисейден Тувага, Туванын аймагы, Алтайга, чыгыш Казакстанга кайра,
Красный крайына, башка ушу Теңир тоонун аймагына чейин келди деген. Теңир тоонун аймагына чейин. Анан бул жерге мен жанакы оюмду да айтпай кеттим. Ушул жерде мен көрүп жүрөбүз. Ушул биздин аймактарда ушул чатастын тагар тиби бар. Бул Кыргызстан аймагында. Биздин аймакта Тоң району. Ошол эле жана Калкагырдын айылда ушундай тигинен тургузулган маамуча коргондордун түбү бар. Бирок ошол бүгүнкү күнгө чейин ошол эстеликтер изилдене элек. Бул Тоң районунда турат. Элементтерин айтсак, эми ошол элементтери, мисалы, буюм элементтери, табылган элементтер, ошол эле жебелер, мына мен Юрий Сергеевич Кужоков менен ошол көп кылдык бизден коллекцияда дагы күйгүзүлгөн, же болбосо ошол отко кайра күйгүзүлгөн курал жарак жебелери бар. Бул Кочкор өрөөнүндөгү Бешташ корудо, бул Чаткал өрөөнүндөгү кокусунан табылган кыргыздарга мөнөстүү болгон курал жарактардын түрлөрү бар. Өзгөчө бул жанакы соотторду тешүүчү куралдар бар. И эң эле акыркысы жанагы айтайын деп атканым, биз баягы эмне үчүн кайра бөлүнүп калган эл жанакы катарышкырга бул сөзсүз түрдө өз мекенине кайра келет. Демек, бул жанакы мен айтып аткан Тоң районундагы өлөңдө чийин таштагы тартылган кадимки эле аспан жерге Табалдиев Кубат Шакеевичтин котормосу боюнча сууга жерге сыйынуучулук кандайдыр келме деп айтсак болот. Акыркысы ушундайдын 2019-жылы археолог Абдыканова тарабынан бул ошондой эле мазмундагы руна жазуусу бул Ысык көлдүн жана Бостер айылында табылып атат. Буну кыскача маалыматтар чыкты. Демек, сөзсүз түрдө ошол көпөн чатас маданиятынын көпөн доорунун маданият бизде классикалык түз формасы келбесе да, алар кеңир аймак анын элементтери бизге тарады. Мисалы, Кочкордогу Кочкор салыгы деген ат менен белгилүү Берштамдын Эрмитаждагы коллекциясында да айтып атат. Бул ошол Борбордук Енисейдеги аймактары тараган ажурный кооздолгон алтын буюмдардын айырмасы жок. Анан көпчүлүк окумуштар айтат, жок, бул кеңири тараган деп айтышат. Жок, кеңири тараган ал эми бул эстеликтер ошол Ортоңку Енисейде көпөн чатасы көрстөндөрүндө табылган буюмдар менен окшошуп турат, үндөшүп турат. Ошондуктан мунун түздөн түз жанакы маалыматтардын негизинде бул кандайдыр дегенде бул кыргыздардын кайра мекенине келгендиги жөнүндө сөз айтсак болот. Рахмат. Рахмат. Бул кыргыз тарыхынын өтө изилденмеген барактарынын бири бул мезгилде бул доорулар. Анын ичинен албетте бул байыркы жуандар же жужандар дейбиз. Алардын мамлекети кулагандан кийинки Юэбань деп Кытай булактарындагы мамлекет курулушу бүгүнкү Орто Азия аймагында, андан кийинки алардан аварлардын бөлүм чыгылышы. Андан кийинки бул Европаны басып алган аварлар кадимки. Андан кийинкиси бул түрк мамлекетинин пайда болушу алгачкы. Ушул өтө начар аз изилденген мезгилде кыргыз тарыхынын. Бул боюнча ушу Адис Мурат агай сизге кайрылсак, ушул жөнүндө түшүндүрмө берип койсоңуз. Жакшы болот. Кытай ар дайым өзүнүн түндүк тарабында орун алган калктар туурасында маалымат топтогонго аракет кылган. Ошондой маалымат топтолгон калктын бири Жуан деген аталыш менен белгилүү. Жуан деген Кытай тилине которганда мындайынан сойлогон деген мындай келекелеген аталышта. Негизинен кийин кытайлыктар өз пикирин өзгөртүшүп, аларды Жужань деп атай башташкан. Илимде окумуштуулардын пикирлери аларды аварлар, псевдоаварлар, сянбилердин бир бутагы катары да карап келишет да. Негизи күч алышы бул Шелюн Кагандын мезгилинде аябагандай кубат алып, күчтөнүп, анан кийин ошо Борбордук Азиядагы негизги күчтүү мамлекетке айланышы да Жужаньдардынчы. Жужаньдардын күчтүү мамлекетке айланышы менен кыргыз тарыхынын экөөнүн ортосунда тыгыз байланыш бар да. Ал биринчи кезекте ошо жанагы Кытай булактары Чурушу, Суйшу, Бейшишу деген маалыматтар бар. Ошондо түрк адамынын айтысы боюнча жазылган эки уламыш эскерилет. Эки уламыштын биринде ошо түрктөр илгерки бир заманда хундардын урпактары катары. Алар деген Соо деген ээликте жашашат. Соо деген ээликте кайсыдыр бир душмандар тарабынан талкаланып
болуп 10 жашар баланын буту колу кесилип мунжу калтырылып анан деген ошо ачкачылыктан куткарып калган Канчык Карышкыр болуп, анан кийин Канчык Карышкыр ал уламышта мындай дегенге жол берилет, ал кийин анын жарына айланат дагы. Муну уккан душмандар кайрадан ошо баланы өлтүрүүгө адамдарды жиберишип, бала өлтүрүлүп, Канчык Карышкыр болсо ошо качып чыгып, ал деген Гаучан тоолоруна, башкача айтканда Турфан тоолоруна келип орун алды дейт да. Ошол жерден 10 баланы жарык дүйнөгө алып келип, алардын эң күчтүүсү Ашына деген ошо түрктөргө мындайдан түрк ашыналарга башат салган уруу башчысы аталды дейт да. Бул уламыштын биринчи этабы Сергей Григорьевич Клещорный тарабынан Ганьсу Гаучан биринчи этабы деп каралат да. Ал ошо жанагы 3-кылым менен 4-кылымдардын аралыгындагы бул Апамбунун көтөрүлүшү, хундардын башчысы болгон, анан кийин алардын көтөрүлүшүнүн натыйжасында Кытай булактарында каттылган гундар качып чыгышып, алар деген ошо Гаучанга жер которуп келишкен да. Хундардын бул трансформациясы, түрк ашыналарга айланышы бул уламышта жакшы чагылдырылып атат да. Экинчи уламыштын уландысында ал жерде Ижинишудунун 17 бир тууганы болгон дейт да. Ошо кайып кыздан төрөлгөн бир уулу Аккууга айланып кетти дейт. Аны окумуштуу Аристов деген Кумандинцы же болбосо Белый лебедь деген эмесин бүгүнкү күндө Алтай, Горный Алтайда ошо Кумандинцы деген эл жашайт. Экинчиси болсо Сигулар Афу жана Кем дарыяларынын боюна жайгаштайт. Афу деген бул Абакан суусу, ал деген Енисейге куят. Кемди байыркы кыргыздар ошо Енисейди Кем деп деген аталыш менен айтышкан. Ошо Кемдин башаты деген Тува республикасында Улук Кем Кем деген аталыш менен ошо кыска эле аралыкта бул деген ошо Саян тоолорунун этегиндеги бир эле аймакка келип кыргыздардын орун алышы. Жогоруда археолог Орос агайыбыз айткандай, бул жерде кыргыздардын жанагы чаатас маданиятына келиши деген бул 5-кылымдын орто чениндеги кыргыздардын келиши. Ал кыргыздардын келиши менен ал жердеги таштык маданиятынын айрым элементтери, жанагындай көмүү салтындагы бул деген өрттөө салтынын киргизилиши, жанагындай тайниктердин коюлушу деген сыяктуу, курал жарактардын бүктөлүп коюшу, ортко күйгүзүлгөн курал жарактарды, ошол элементтердин таштык маданиятындагы айрым сакталып калышы, кийин ал толугу менен ошо 5-кылымдын орто ченинен, тактап айтканда 460-жылдан тарта кыргыз маданияты толугу менен чаатас маданияты болуп өзгөрүп атат да, ошо эмедечи. Кыргыздар жөнүндөгү эң алгачкы эскерилген тарыхый булаттар бул Кытай баяндары, жыл баяндары дейбиз. Хроникалар деп айтылат тарых илиминде. Ошондогу Хань доорундагы Ханшу, анан кийин Бувей доорундагы, андан кийинки Суй доорундагы ошол доордогу кыргыздар жөнүндө, Кытайлардын кыргыздар жөнүндө сүрөттөлгөнү, эмне деп сүрөттөшкөн. Кытай жазмаларында кыргыздар жөнүндө, байыркы кыргыздар жөнүндө көптөгөн маалыматтар бар. Ошол түндүктө жашаган көчмөн түрк, монгол тилдүү элдердин ичинде кыргыздар жөнүндө да түрдүү аттар менен атап жазылган, өзүнүн заманына жараша баарыбызга белгилүү ар түрдүү аталыш менен атап келген, Гегун деген, Янгун деген жана башкалар менен атап. Бирок баары бир маалыматтары окшош. Мисалы үчүн көк түрктөрдүн Дорна чейинки мезгилдеги кыргыздар жөнүндө маалымат бергенде, кыргыздардын тышкы кейпи бул европалык түспөлдөгү адамдар катары, бийик бойлуу, ак жүздүү адамдар катары айтылса, ал эми чарбасында алар негизинен мал чарбачылык кылып, мал багарын. Өзгөчө кыргыздарды билгенде, кыргыздардын мекенинде кундуздарды баалашат, кундуз терисин, анан жылкыларды кармашат деген маалыматтар бар. Андан башка кыргыздар жөнүндө ушул алгачкы маалыматтардын ичинде кыргыздардын саны жөнүндө кеп кылып, кыргыздардын ошол алгачкы биздин заманга чейинки 5-кылымга чейинки мезгилде кыргыздар тандалма 30 000 аскер кое алат деген маалыматтар бар. Мунун баарын карап турсак, кыргыздар өз мезгилинде ошол кошун элдердин ичинде ири элдерден болгондугун билебиз да. Анткени баарыбызга белгилүү, биздин заманга чейинки мезгилде, биздин замандын башында адамдардын, жер жүзүндөгү адамдардын саны аз болгон.
Ал эми жана Боровко эжегинин изилдөөлөрүн карап көрсөк, бул Чыгыш Түркистандагы элдердин 200 саны бар адамдарды өзүнчө эл деп эсептегендерин көрөбүз. Эми ушулорго салыштырмалуу 30 000 тандалма аскер кошсо, эми 30 000 аскер болсо, анын ар бир аскердин 5тен үй бүлөсү болот да. Аны көбөйткөндө чоң санга ээ болуп атпайбызбы? Ошондуктан кыргыздар өз мезгилинде мындай сан жагынан кенен көп эл болгон. Менин оюмча жанагы кыргыздар теле уруулар менен жанашып теле урууларына кирген менен кыргыздарды өзүнчө бөлгөндүн себеби теле уруулардын ичинде кыргыздар сан жагынан ири калк болгондугуна байланыштуу Янгун же болбосо кыргыз деп өзүнчө бөлүнүп аталып калса керек деп ойлойм. Рахмат. Бүгүнкү берүүбүз өзүнүн соңуна келип жетип атат. Бул берүү ошол энисе кыргыздардын тарыхы, бул байыркы кыргыздардын байыркы тарыхы, маданияты, тилинин өнүгүшүнө арналган циклдардын бири. Бул маселени кийинки да берүүлөрдө Кудай буйруса биз улантмакчыбыз. Бүгүнкү студияга келип мазмундуу, маанилүү, илимий негиздүү маалымат бергениңер үчүн сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бекемден соолук ишиңиздерге зор өзгөчө илимий иште зор ийгиликтерди каалоого уруксат этиңиздер. Кыргыз баяны теле берүүсү өзүнүн соңуна келип жетти. Келечектеги жолукканга чейин сак саламатта бололу.